Assalamu алейкум, дагы бир жолу туугандар. Кийинки биздин каарманыбызды айтып берели. Азамат аке 1988 жылкы туугандар. Талас шаарынан болот экен. Чакан бизнес устачылык кылат. Боюн узундугу 1.72, салмагы 78 туугандар. Намаз окуйбуз дейт, жөнөкөй шайыр экен мүнөзү. Максатым Мекке шаарына ажылык кылуу дейт. Машалла. Мына максат. Сонун. Хоббим деле жок дейт. Талас шаарында турат экен туугандар. 26 жаштан 33 жашка чейин кыз келиндер кайрылсаңыздар болот. 14 жок дейт. Немеге мындай үй бүлө курбаптыр бойдо экен. Албетте 15 суроого албетте аяр мамиле сыйлоо менен мамиле кыламын дейт. 16 суроого эми кандай десем бир баласы болсо деле болот. Намаз окуганы болсо жакшыраак окубаса деле боло берет дейт. Көрдүңүздөр а? Динден кабар болсо болот, болбосо деле мейли дейт. Намаз окуса деле дейт. Бир баласы бар болсо дагы же бир кызы болсо дагы кайрылсаңыздар болот экен. Мен ойлойм, бири-биринин аркадагы характерлерин түшүнүү албетте жактыруу сезим болуш керек го. Сабырдуулук болсо баарын жеңип эки түгөй бактылуу болот го деген ойдомун дейт. Жакшы. 18 суроо. 2 же 2 ай сүйлөшүп көрүш керек. Ашып келсе анан даярбыз дейт. Жакшы. 19 суроого баарын эле даярбыз, эми ар дайым сыйлап турамын да дейт жубайымды дейт. Эгерде ушул Азамат аке боюнча бизден маалымат алгыңыздар келсе, бизге ушул видеону WhatsApp номерибизге жөнөтүп коюңуздар, ссылкасын туугандар. Так, кийинкиси Жанара деген эже 1982 жылкымын дейт. Ош областынан болот экен. Сүрөттү жөнөттү. Кесибим мугалим дейт. Бою машалла. Мына мугалимдер бизге сонун кайрылып атат да, буга чейин да кайрылган. Эгерде мугалим керек эле дей турган болсо, бизге кайрылып көрсөңүздөр да болот. Башка варианттар да бар. Бирок Жанара эже сөз болуп аткандан кийин Жанара эжени биз сунуш кылабыз. Намаз окуйм дейт. Машалла, сонун. Намаз окугандар ошол көбөйгөнүнө сүйүнөбүз туугандар. Намаз ошол кээде сүйлөп атып да кичине дават айтып да коеюн а туугандар. Ыйманыбызды мындай кандай десем күчөтүү максатында же болбосо эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт го. Намаз туугандар бизге парза. 24 саат дүйнө деп жүрө бербей туугандар. Келиңиздер намазда окуйлу. Ахиретибизге дагы даярдык көрөлү. Мына эжебиз намаз окуйт экен, машалла. Мүнөзүм туруктуу дейт. Максатым үй бүлө куруу дейт. Саякаттоого кызыгат экен. Ош шаарында жашайт экен туугандар. Өзүм 42 жаштамын дейт. 49 жашка чейинки мырзалар болсо болот дейт. Бизге кайрылыңыздар. Үй бүлө курамын, мен дагы бирөөнү бактылуу кыламын деген мырза акелер болсо, ажырашкан болсо туугандар, кайрылыңыздар бизге. Үй бүлө курган мындай дейт. Үй бүлө курган экен буга чейин. Болочок жолдошум сый урмат менен мамиле жасайм дейт. Мына ушундай эжелер болсо көбөйсө иншалла Кыргызстан тез эле өнүгөт. Жолдошума ушул сый урмат мамиле жасайм деген болсо. Талабым ичпеген, чекпеген, жогорку билимдүү, жакшы сапаттарга ээ болсо Ош шаарында жашаса дейт. Билимге басым жасайт экен туугандар. Талабын айттым. Үй бүлө бактылуу болуш үчүн дин менен жашоо жетиштүү дейт. Машалла. Сонун жооп берген. Үй бүлө курууга даярмын дейт. Болочок жолдошума татыктуу жубай болууга даярмын дейт. Ошол Жанара эже боюнча бизге суроо талаптар болсо, акелерден турмуш курат элек дегендер болсо, бизге кайрылыңыздар туугандар. Биз номерин беребиз. Сүрөттүн өзүнөн сурайсыздар жакшыраагы. Ошол туугандар. Бүгүнкү күн ушундай. Бизге кайрылыңыздар. Азыр аял затына 500 сом болуп калды туугандар. Буга чейин бекер деп атканбыз. Эркек кишилерге 1000 сом. Анан
дагы кайталайм, дагы ар бир видеодо кайталайм туугандар. Жөнөтүп коюп, бир эки жазып коюп, жок болуп кетпей, бизге кайрылып, сурап, кантти деп туруңуздар, анан туруктуу дагы болуңуздар. Ар нерседен, ар адамдан ар адамга секире бергидей сиздер башка мындай, кандай десем, секирбеш керек туугандар. Ошол туруктуу болуп, жактырдыңызбы, болду, аракет жасаң эми. Эркектер көбүнчө анан мынтип койду да, анан антип койду да дей бербеңиздер. Үйлөнөм деген эркек көңүлүн табат. Көңүлүн табыш үчүн кичине китеп окуң. Кандай дедим? Бир аз мындай мамиле жасаш керек боюнча китеп болбосо да YouTube'га кирсеңиз, Чубак устаздын, Максат устаздын, Менмин деген устаздардын сонун баяндары бар. Аялга кандай мамиле кылыш керек, кантип жазыш керек. Мына ушул боюнча, тема боюнча кичине сүйлөп берейинчи. Кантип жазыш керек, акыбалын кантип сураш керек туугандар. Анан аял затына да кайрылуу, жакшына жооп берип, заблокко тыгып бербей, заблокко киргизе бербей, сиздер ал душманыңыздар эмес, жакшы мамиле менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ким жумшак болсо, ал баарын тапты, ким жумшактыктан айрылса, ал баардыгын жоготту дейт. Ушундай туктуңуздар беле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын эң дават кылганда, эң даваты бул кулк мүнөзүнөн келген экен да. 10 адамдын 9 ушул жакшы сулуу кулк мүнөзүнүн айынан ушул ислам динине келген экен туугандар. Бир гана 9дун бирөөсү гана мындай ислам динине келди, ушул ислам динге өткүлө, Куран акыркы китеп, Аллах ла иляха иллаллах, Аллахтан башка кудай жок деп айтып, адамдарды чакырган болсо, ошонун 9су кулк мүнөзүнүн сулуулугунан келген экен туугандар. Бири-бирибизге да жакшы кулк мүнөздө жакшы мамиле кылалы. Кандай дейсиздер? Иншалла. Кыргызда да бекерине айткан эмес, жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат деп. Сиздер да иншалла жакшы аракет кылсаңыздар, үйлөнөсүздөр, үй бүлө курасыздар. Түңүлүп, мен үйлөнбөй калдым, мен ушул бойдон өтөт окшойм деп депрессия жаман нерселерден, ойлордон чыгарып, жакшы ойго келип иншалла үй бүлө куруңуздар. Биз себепкер бололу. Кандай дейсиздер? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ким комментарий, ким лайк басып аткан болсо, Аллахым үйүңүзгө, үй бүлөңүзгө, жашооңузга береке, жакшылык берген болсун. Аллахым ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.